Салам достор, мен атым Сыймык. Сіздерге мен кыштакта бир күн аталышындагы аудио подкастымды угууну сунуштайм. Бул долбоор аркылуу сиздер Кыргызстандын түрдүү аймактарындагы кызыктуу айылдар, ал жердин диалектикалык өзгөчөлүктөрү менен тааныша аласыздар. Эң өзгөчөлүгү мен ар бир барган айылда бир кыз менен таанышам. Анан ошол бийкеч мага айылды тааныштырууда жардам берет. Биздин подкаст сиздер үчүн ыңгайлуу жана кызыктуу болушуна ишенем. Анткени биз диалектикалык сөздөрдү толугу менен түшүндүрүп беребиз. Маалымат иретинде айтайын, биздин бул долбоорду сиз өзүңүзгө ыңгайлуу болгон бардык форматта көрүп окуй аласыз. Ал үчүн биз ТВ жана сайттагы версиясында даярдаганбыз. Аларды сиз биздин ТВ YouTube каналынан жана Ынтымак Чекит KG сайтынан кыштакта бир күн деп издесеңиз табасыз. Салам, кандай? Денсаулык иштер? Окууларың жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Видеолордун уруксат алып чыктыңбы? Биз бара ал десек, өзүм эле сурап чыгам. Жолубуз бул жака жаман дедик. Биз жакын үйгө жетиш бир аз жолу жакшы эмес, ошон үчүн силерди бара албай үйдөгүлөрдөн сурап, кыштакты айылыбызды көрсөтүп келейин деп сурап чыктым. Азыр биринчи эле неден баштайбыз айылдын кире беришинде? Айылдын тарыхы, мисалы, ушул айылдын айыл өкмөтү менин тайтам болот, өзү жакшы билет, маалыматтар да таканык, тайтам айтып берет бизге. Саламатсызбы? Келгиле. Келдик. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Өзүңөр туш келдиңерби? Отура бер, Да, куш келипсиңер. Кандай максаттар, не деген маселе? Жаңалай жөнүндө тартып жүрөбүз, анан сизден ушул эмне үчүн жаңалай, качан отурташ башташ делдер, ошол жөнүндө сизден маалымат алалы деп келип калдык. Эми жаңалай айыл өкмөтүнүн тарыхы ушу 60-жылдарга келип такалат. 60-жылдардын аягынын башында 50-жылдын аягында Алай районунда мал багып, Ош шаарына келип мал тапшыруу мезгил болуп калган мезгилде, ояктан айдап келген малдардын бардыгы 10 күндө, 15 күндө айдап келгенден арыктап, мясканаты өчүт болуп туруп, бир топ салмактарын жоготкон мезгилден ушул жерге Кара Суу районунун жер алып, Алай районунда биринчи межхозяйственный откормочный база курулган экен. Районда канча чарба болсо, ошол чарбанын чогулуп туруп, алып келип ушул жерде багып, дамалтып, багандан кийин этке тапшырып, мамлекеттен пландан кутулуп турган экен. Ошондон кийин жер алынып, өзүнчө чарба уюшулуп, биринчи ошол Жипром деген чарба уюшулган экен. Алай райондук Жипром деген чарба уюшулуп, ошодон бери мына 95-жылы, 96-жылы Союз таркап чарба жоюлган мезгилде өзүнчө айылдык кеңеш, Гүлчө айылдык кеңешинде турган. Айылдык кеңеш болгондо жаңалай ат коюшуп элдерибиз. Алайдын жаңалайы болсун бул. Алайлыктарбыз деп, анан жаңалай деген ат коюлуп, 96-жылдары биринчи кеңеш, айылдык кеңеш түзүлүп, 96-жылы кеңештен кийин ошол айыл өкмөттөр пайда болгондо жаңа айылдык өкмөт деп. Ошондон жаңалайдын айылы ошол тарых ушудан келип чыкты. Демек 60-жылдардан баштап отурукташып калды. Анан кийин уже чарба болгондон кийин Алай району бул жерди постоянно пайдалана бергенден кийин эл роттоп чарба болуп калгандан кийин постоянно ушундай болуп калганда. Дээрлик бар Алайдан көчүп келген кайсы уруулар жашайт? Эми бу жерде негизинен Алайдан деле, Алайдан бар, Кара Суудан бар, Советтен бар, көп жерден бар. Негизги 70-80% Алайдан келип көчкөн. Чертүстүрөдөн, ушу аткорум мезгилде келип калгандар, жер көчкүдөн келип калган элдер жайгашып калышканда. Улуттар кандай, кайсы улуттар? Эми бул негизинен көпчүлүгү кыргыздар 98%, 99%. Анан ушу Күрт улутундагы 15 семья бар. Күрттөр бар, Күрттөр бар. Кыргызча окушат. Алар биз менен тууган болуп калышкан. Биз менен аралашып эле жашап, кадимкидей биздин арабызда кадимкидей биздей болуп жашап, биздей тең ата болуп жашап. Баары кыргызча салтын колдонушат. Салт колдонушкан. Жакшы. Эл эмне менен тиричилик кылат? Негизги нерсеси. Булар негизги маселе, бу жерде көпчүлүгү талаачылык маселе бар. Баягы бир 675 гектар айдоо жерлер бар. 200 гектардан ашыгыраагы суулуу жерден пайдаланышат. Мал чарбасы бар. Негизинен талаачылык менен.
Анан Ош жакын болгондуктан көпчүлүгү баягы жери жок, үлүшү жоктор көбүнчө Ошто барып иштеп келип жүрүшөт. 11 километр Ошко. Биз 20 автобус каттайт, ошону көрүп келишет. Эски тарыхый имараттар же башка нерселер? Эми башка деле жаңы чарба болгондон кийин буда андай эле башка бир тарыхый нерселер жок. Рахмат ага, бүгүн сонун биз үчүн эң керектүү, пайдалуу маалыматтарды бердиңиз. Айлыңыздар өнүгө берсин, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Мейли жакшы баргыла. Жолуңар байсалдуу болсун. Чоң рахмат. Азыр айыл өкмөттөн жакшы маалыматтарды алып чыктык. Эми айыл жөнүндө сен өзүң деле жалпы айтып бере берсең болот. Ошо айылыбыз айтып өткөндөй эле эки айылдан турат. Бир айыл өкмөт, Жаңалай айыл өкмөтү, Жаңалай айылы жана Жаңарык айылы болуп экиге бөлүнөт. Анан негизи баары биригип 4,5 миң калк жайгашкан. Мисалы бул Жаңалайда 2,5 миң калк бар бизде. Учурда анан мектепте билим алышат. 11 класска чейин мектебибиз 600га жакын киши бар. Негизи шаарга жакын болгон үчүн көп айылдагы тургундар балдарын шаардагы мектептерге беришет. Бул жакта азчылык эле окушун. Көп эле окуп, бирок шаарга да беришет да. Мүмкүнчүлүк бар. Анан жетишкендиктериңер жөнүндө деле айтып берсең болот. Жетишкендиктерибиз мисалы биринчи эле жетишкендик, мисалы мектепке барабыз, мектептен башталат го. Мектептеги билим сапатыбыз жакшы, негизи Алай району боюнча жакшы орундарда элеп, жакшы алдыңкы катарда турабыз. Анан көбүнчө бизде волейбол боюнча жакшы ойношот. Биздин айылдын балдары көп эмелерде жеңип келишкен. Ошолор боюнча аз так маалыматым жок экен, бирок негизи атыбыз чыгып келет да. Ушул эски мектепте окугансыңбы сен да? Мен да окудум эле, ушул мектепте окуганмын, эски мектепте. Азыр болсо жаңы мектеп түшүп атат, өзүңөр көргөндөй эле. Бул дагы ушу жазга берилет. Жазга берилет. Жаз мезгилин күтүп атабыз. Жаз келсе эле бүтөт. Жаз келсе эле бүтөт. Мектепте окуп жүргөндө ушул жакта да ойносоңор керек, э? Мектепте окуп жүргөндө ушул жерде ойнойт элек. Айтып атпаймынбы, жазында, күзүндө мындай эшикте эле ойносок, топторду, футбол. Кышында болсо ушундай кардан мындай эметип, сыйлактап элек. Бул жакта да бизде дөң деп коебуз, ушундай дөң бар. Жакта өзүңөр көргөндө ошол жерден сыйлактап ойнойт элек балдар кыздар. Атам. Достор, биз азыр Нурзаданын үйүндөбүз. Анын ашканасына кирдик. Бүгүн бизге өзгөчө тамак жасап берем деди. Эмне деген тамак эле? Азыр биз негизи казактардын тамагы дейт, нан салмай деп биз аталганбыз, бирок жаткан төө деп аталат. Жаткан төө. Жаткан төө. Неге жаткан төө? Неге дегенде камыр тамакта, анан мантыга окшош эле, биз билген манты окшош эле кылып кесебиз камырдычы, анан бирок тамакты жаткырабыз деп коем, ошон үчүн жаткан төө. Төөгө окшош болуп калабы анан жаткырганда? Жок, төөгө деле окшошун байкаган жокмун, бирок ошентип аталат экен. Неге нан салмай деп атап алдыңар? Нан салмай дегени ошол силер көрүп тургандай фаршты биз кууруп, даярдап алып, анан ошол камырга салып анан жейбиз да, ошон үчүн нан салмай, ичине салып жеген үчүн. Процессти бирден көрсөтүп, жасаганча айтып бере берсең болот, кандай кыласың? Биринчи эмне кылабыз? Неден баштайбыз? Азыр биринчи мына этти тууратабыз. Кубик формасында тураш керек да, негизи. Жакшы. Анан пиязды кууруп, этти кууруп, картошканы да салабыз, майдалап, силер көргөндөй, анан суу куюп, мындай бышырып алабыз да. Ыңгайлуу болот. Тез эле жасап турасыңар бул тамакты негизи? Бул тамакты негизи мага жеңем үйрөткөн. Биз үйдө тез жасап турабыз, анан бирок кошуналарыбыз деле, башкалар деле келип таң калышат да, эмне деген кандай депчи, жеп кетишет атайы. Бирде экиде кылгандар канча окшошпойт, октан кетпейм да. Сен жасаганын көрүп, буюрса көрүүчүлөр дагы үйүндө жаткан төө жасап жешсе керек мындан кийинчи. Бардыгын баштан аяк көрсөтөбүз, анан жасап жеп көрсө болот. Шаштырып, өлчөмдөрүн билип алып. Азыр май да кызып калды, биз этибиз туруп жасайбыз. Сага бир нече суроолорум бар. Мен ушул сен тамак жасап жооп бере бер, мен бере берейин, Болот. Бул жердин айылдын өзгөчөлүгү эмнеде эми башка айылдардан?
Башка айылдардан өзгөчөлүгү биздин жаңалай эли негизи айтып өткөндөй эле көп алайлыктар дедик го. Ошон үчүн алайлыктар ынтымактуу, бири-бири менен тез катышып турушат, жакшылык жаманлыкта. Бири-бирине мисалы той биресе өткөрсө, сөзсүз түрдө кошуналар эле жумушту, кызматты өздөрү алышат да. Үйүндөгүлөрү көп эч нерсе эле кылбайт. Мисалы башка жактан туугандары жоңоно конок болуп, биздин бүт кошуналар баардыкты өздөрү бүтүрүп коюшат. Ошол нерсени билем да. Стадиондон киребиз. Бизге да жардам беришет. Жакшы. Жаңалайдын таңы эмне менен атып, эмне менен түш болуп, эмне менен кеч кирет? Эрте мененден баштап. Айылдын эли көбүнчө мал карагандар деле бар. Мал, кой, үй, тоок, жылкы да. Негизинен мал көп, бирок анан кой да багышат. Эртең менен аларды жайгарып, өздөрүнүн мисалы биз өз мал карабайбыз да. Ошону билбейт экен, бирок өздөрүнүн иштерин малга тиешелүү нерселерди жасашат. Анан жасап үй тиричиликтерин кылышат. Жумушка кеткен жумушка, мектепке барышат, жөнөтүшөт. Анан эртең менен ошентип күн өтөт. Азыр болсо бул пияз менен этти биринчи кууруп салып алабыз. Кадимки эле башка тамактарда деле кууруп, кызартып салат го, ошондойго эле. Бирок көп кызарткан болбойт, анткени этти көбүрөөк кууруйбуз да, ошондо пияз күйүп кетиши мүмкүн. Демек курамында эт, пияз, картошка, ошо анан камыр болот. Камыр. Азыр негизи мен бардык жумушту сага жасашып жардам беришим керек эле, бирок мага эч эле тийбей атат. Анан башка мезгил болгондо мүмкүн талаа жумуштарды жасап бермекмин. Айыл эли эне кандай дыйканчылык кылышат, эмнелерди эгишет? Айыл эли негизи буудай эгишет, арпа, мака эгишет. Анан помидор, бадырын деле эгишет. Бирок көп эмес, кээ бири гана. Алар деле өздөрү үчүн болушу мүмкүн. Анан бирок помидорду көп эгип саткандар бар. Мисалы күзүндө салат жасайбыз го, кышкыга. Ошондо биз өзүбүздүн айылдан чыгат помидорлор. Ошо эт кууругандан кийин картошканы салабыз. Анан кийин бизге камырга да өчүп келет да. Биз бир аз жакшы жайылыш үчүн эртерээк камыр жасап коебуз. Бир аз тартчеп, анан жакшы жайылат да, оңой жайылат, тез. Канча саат мурда? Саат деле эмес, бир 20 минут мурда. Азыр бул камырды мантыга жайгандай эле ошондой андан бир аз калыңыраак жайсак болот. Ошондой эле формада жайып, ошондой формада кесебиз. Мен дайым бир суроону берем да. Ушул айылга мен күйөө ала болуп калсам, мен эмнелер күтөт? Күйөө алган кантип сынап аласыңар? Же өзгөчө салтыңар барбы? Күйөө алууга болгон мисалы сый-урмат жогору бизде, өзүнүн багасындай жакшы көрүп, баары сыйлашат. Анан күйөөдөр келгенде жумуш деле кылып атай, бир иш деле кылдыртпайт. Негизи андай деле. Мен жездемдер деле антпейбиз, биз деле. Кадимкидей эле. Кадимкидей эле. Жакшы. Калың канча? Калың турмушка чыккан эжелер айтат 100 миң алдым, 150 миң ошол. Акча дагы мал жандык дегендер барбы? Алар кой беришет экен. Мисалы бата тойдой ошого. Мисалы бирок сен толук акча эле. Эң башкысы акча. Акча рөлү эле. Кыздарга чектөөлөр барбы? Ошол боюнча айтсаң болот да. Биздин айылда турмушка эрте чыккан кыздар жок да, жок эсе да. 22-23 жаштан нары көп эле. Мисалы эле айтып өткөн болсок, баягы башкалар 18-19 жаштан эрте эле турмушка чыгышат да, бирок бизде көбүнчөсү окуйт. Окуп баары эле жогорку окуу жайында окуп бүтүп, анан турмушка чыгышат. Биз дагы таң калабыз да, жаңылайдын кыздары кечирээк турмушка чыгат дейт да. Мантыга турагандан чоңураак эле турабыз, бирок анча чоң эмес. Анчалык чоң эмес, орточо. Орточо эле көрсөңүздөр болот. Тамагыбыз дайын болду. Өзүңөр көргөндөй. Ичинде төө жатат. Ичинде төө жатат. Камырларым да жатып бышат, ошон үчүн жаткан төө окшойт деп коем. Азыр камырларды өзүнчө бир тарелкага бөлүп, фаршты өзүнчө. Сен муну кимден үйрөндүң эле өзү?
Негизи муну жеңемден үйрөнгөм. Кайсыл жактан эле жеңең? Себеби бизде мындай тамак жок. Жеңем ошо негизи казактардын тамагы деп калышат. Ошондо жеңем Казакстандан үйрөнүп келген окшойт. Мындай болуп бышат да, баягы соусун үстүндө дымдалып. Демек эң маанилүү жерине келиппиз. Жегендин ыкмасы да башкача деп айттым го. Биринчи салабыз. Камыр салабыз. Бир камырды. Мындай болуп тарелкага алып бөлүп берип коебуз да, өз каалашынча алып жейт. Бул жактан эме салабыз. Фарш. Фарш салгандан соң муну оройбуз. Демек муну оролгондо баягы ушундай эмеге окшош болот окшойт. Төөнүн өркөшүнө окшошпу? Ооба, кармап туруп алып стейп жейсиз. Көрөлү. Өтө. Ысык, өтө ысык болот. Өтө ысык болот. Ысык жеш керекпи? Бир аз муздатып жеш керек, ысык ден соолукка зыян. Сон казактарды дагы ушинтип көргөм, 5 бармактын камырын ушундай кескен. Негизинен даамы ушу 5 бармакка жакыныраак. Ошол эле гүлчөтайга деле окшош экен, анан мантыга деле окшош экен. Негизинен универсалдуу тамак окшойт. Тез жана бат эле жасалат. Өтө тез жасалат. Макей, урматтуу достор, сиздер дагы үйүңүздөрдө ушинтип жаткан төө жасап жеңиңиздер. Биз дээрлик баарын көрсөтүп бердик. Мен сиздер менен коштошпойм. Мен жөн гана азыр кадр сыртында жаткан төө жейбиз. Мырзада, сага чоң рахмат. Бүгүн Жаңалай айылын тааныштырууда бизге чоң жардам бердиң. Айылыңа дагы салым коштуң десем болот. Чоң рахмат. Майлиңиздер, рахмат. Сиздерге дагы келип конок болуп кетип туруңуздар. Буйруса. Жакты сизге. Эң сон өзгөчө мындай тамакты жеген эмесмин. Аты дагы өзгөчө экен. Майлиңиздер, жакшы барыңыздар. Узатып коеюн. Ушинтип биздин сапарыбыз аягына чыкты. Кийинки серия мындан да кызыктуу болот. Анткени биз сиз менен Кара Суу районуна караштуу Кызыл Сарай айылынан жолугабыз.